Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы салып келдиңерби? Анда баарыбыз маанайыбызды көтөрөйлү. Бүгүн эшикте аба ырайы кандай балдар? Эшикте аба ырайы абдан жакшы. Азаматтар, анда китебибизди алып, иштептерибизди, калем саптарыбызды алып, бүгүнкү сабакка даярданалы. Анда бири-бирибизге жагымдуу сөз айтып, бири-бирибизди карап, жылмайып, күлүп алалы. Азаматсыңар. Баарыбыз бири-бирибизди карап, жылмайып, күлүп алдык. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар идиш аяк. Биз идиш аяктын аттарын билебиз. Орус тилинде бул посуда. Бул биздин сабагыбыздын максаты идиш аяктардын аттарын билип, көнүгүүлөрдү аткарып, текстти окуп суроолорго жооп беребиз. Чыны, чайнек, табак деген сөздөрдү колдонуп, жаңы сөздөрдү колдонуп, сүйлөм түзүп, сөз байлыгыбызды толуктайбыз. Апасына үй жумуштарын аткарууга жардам берүүгө багыт алабыз. Балдар, силер бул буюмдардын аттарын билесиңерби? Чыны, кесе. Кесеге тамак ичебиз. Бул чайнек. Чайнекке биз чай дамдап ичебиз, чай кайнатабыз. Булардын бардыгы биздин ашканабызда. Бул чоң кашык. Аны менен тамак ичебиз. Бул чай кашык. Буну менен биз кыям жейбиз, чайыбызды аралаштырабыз. Бул бычак. Бычак менен нан кесебиз. Бул аш айры. Орус тилинде вилка. Аш айры менен биз салат жейбиз. Идиш аяк деген сөздүн мааниси эмне балдар? Туура айтасыңар балдар. Идиш аяк деген сөздүн мааниси биз күнүмдүк турмушубузда колдонуп, жашылча жемиштерди салып коюп буюмдардын жалпы аталышы. Азаматтар балдар, биз сабакты баштаарда мээге чабуул жасайлы. Чуу 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 чыгат, чоргосунан буу чыгат. Бул самоор. Башында топу, боорунда кулак, оозунан ичип, мурдунан куят. Бул чайнек. Бул чайнек, табак, кесе. Бул биздин мөмө жемиштерибиз салынып турган тарелкабыз. Бул биздин ашканабыз. Булардын бардыгы биздин ашкана буюмдары. Ашкана буюмдарын биз абдан таза кармашыбыз керек. Бул буюмдардын бардыгынын өзүнүн аттары жана ар биринин өзүнүн орду бар. Биз баарыбыз китебибиздин 62 бетин ачып балдар, ашканада деген текстти чогуу үндү чыгарып окуйбуз. Бул ашкана. Ашканада идиш аяктар көп. Алар абдан кооз. Апам экөөбүз идиштерди жууйбуз жана жыйнайбыз. Бул казан. Казанда тамак бар. Мына балдар, силер бүгүнкү идиш аяктар менен да таанышып алдыңар. Балдар, суроолорго жооп бергилечи. Ашканада эмне бар? Идиш аяктар кандай? Апасы менен чогуу эмне кылышты? Иштептерибизди ачабыз балдар. Бул эмне дейбиз? Бычак. Аны менен нан кесебиз. Бул кашык. Аны менен тамак жейбиз деп толтурабыз балдар. Кана баарыбыз чогуу толтура баштадык. Түшүнбөгөн жерлериңер болсо сурагыла балдар. Тилибизди жаттыктырып, ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак. Эми бат айтабыз. Ак чайнекке көк капкак, көк чайнекке ак капкак. Жаттайбыз. Үйгө тапшырма балдар. Өзүңөргө жаккан идиш аяктын сүрөтүн тартып келгиле, саламатта калгыла.